Саламатсыздарбы, жалпы факт KG YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Биз бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелсе дагы талантын тартуулап сахнада 7 жылдан бери ырдап келе жаткан Элиза эженин үйүнө келип калдык. Кандайсыз? Саламатсыздарбы, кош келиңиздер менин үйүмө. Жакшы жүрөм, рахмат. Эң эле алгач сиз менен бир аз таанышып алсак, канчадасыз? Кайсы жердин кызы болосуз? Менин учурда жашым 23-тө. Мен Жалал Абад областына караштуу Токтогул районунун Токтогул шаарчасында туулгам. Туулуп өскөм, ошол Токтогулдун кызы болом. Ошон Ырчылардын мекенинде төрөлгөн турбайсыз? Ооба, ырчылардын мекенинде. Ошол себептен дагы жакшы ырдайт болсоңуз керек. Антип төш кагып мактангым келбейт, бирок Кудай берген талант бар. Анан канча жашыңыздан баштап ошол өр дүйнөгө кызыгып, сахнага аралашуу оюңузга келип чыгып калдыңыз? Ошол мен телевизордон көрүп калдым да, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен кыргыз эстрада ырчылары ырдап жатыптыр да, көрсөм. Дал ошол концертти көргөндөн баштап 2012 же 2009 болсо керек, 2009-жылы ошолор ырдап жатканда жөн гана кыялданып койгом да. Анан кокусунан мен бир атайын ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жаткан санаторияда окуучумун, окуп дагы дарыланчумун. Дал ошол жака ошол концертти уюштуруучу келип калды бизге конкурс жарыялап. Токтогулга? Жок, мен 10 жашымда бияка келгем. Туулуп өскөн жерим Токтогул. 10 жашымдан баштап Бишкек шаарында жашайм. Анан кокусуна эле келип калды мен окуган мектепке. Өтө кубанычта болдум. Анан ырдап көрдүм, ырдадым, анан жакты. Жакканда эле келиңиз сиз эмкиде кышында концерт болду. Ошондон кийин кышында мен Омар менен ырдап чыктым. Биздин кыргыз эстрада ырчысы Омар менен Энекем деген чыгармасын ырдагам. Дагы кайсы ырчыларды ырдадыңыз? 2019-жылы Нурмат Садыров менен ырдадым. Андан кийин мына жакында эле 2021-жылдын 23-январында Кысака Кабылова менен ырдадым. Бүгүн түндө 11-ине караган түнү Дубайга учам. Ушул ыр аркылуу, чыгармачылыгым аркылуу Дубайга айзалганы кетип бартам. Бул дагы мага өтө жеңиш деп ойлойм. Анткени көп жерде кыдырдык, гастролдодук. Эми жөн гана барып Дубайга айзалып, аяка да талантыбызды тартуулап келебиз. Кыргызстандагы биякта элчилик, Кыргызстандагы элчилик аякта тосуп алат да. Ошо Дубайда Кыргызстан элчилиги тосуп алат бизди. Бул сиздер ошол ырдап жүргөн бул эне эмгеги кайрымдуулук фонд. Мен ырдасам, мен жашайм долбоорун алкаганда дайыма ар жыл сайын мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар балдардын кыялын орнотуп келет. Ошол ар жыл сайын өтөт, ошол долбоордун алкагында баратабыз десек болот. Сиз чыгармачылыктан тышкары дагы эмнелерге кызыгасыз, хоббиңиз? Мен сиздерде болуп, радиодо иштегим келет. Радио тармагын аябай жакшы көрөм. Радиодо иштегенди, радиодо иштесем, алып барсам, радиодо менин үнүм жаңырса деп кыялданып келем. Албетте бул кыялдар дагы, тилектер да ишке ашат деген толук үмүттөмүн. Ишенем, жараткан ар бирөөбүздүн кыялыбызды орундатууга насип кылсын. Кандай максаттарыңыз бар? Азыр максатым ошол фонд ачуу, ушундай эле кайрымдуулук фонд ачып, анан азыр кайрымдуулук фонддор көбөйүп кетти. Анын ичинде мен дагы баягы радиодо барго, ырчылар менен ырчыларды алып келип, эл арасында жүргөн ырчыларды алып келип, таймаштырып алып чоң сахнага чыгарат да. Мен ошол бир фонд ачып, ошол бир эме менен иштеп, анан ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын арасында таймаш өткөрүп, аны радиодон жаңыртып, анан 1 жылдык продюсердик борбору менен келишим түзүп, ошентип балдардын кыялын орундаткым келет. Анткени бул өтө балдардын кыялы, кыздардын кыялы экенин мен билем, сезем. Анткени ал нерсе менин башымдан өткөн. Бул нерсеге мен жеткем, менден да башкалары жетсе деп ойлойм. Анан сиздин диагнозуңуз жөнүндө? Мен ДЦП. Ушу төрөлгөндөн бери ооруйм.
Ошо бул Алланын сыноосу экен. 23 жылдан бери бул дарт менен алышып келем. Кудайга шүгүр, азыр баары жакшы. Ошондо сиздин бутуңуздан окшойт. Ооба, бутумдан. ДЦП бул буттан, ДЦП. Ошол 23 жылдан бери бул дарт менен алышып келем. Ошон азыр Кудайга шүгүр жакшымын. Ырдап жүрөм. Дагы эле бар кыйынчылыктар, бирок алдыда жеңем деп ойлойм. Ал эми максат жөнүндө айтпадыңызбы, ошондой эле. Анан албетте бардык кыздар кыялданса керек, турмушка чыгып эне статусуна ээ болгун келет. Бул мен үчүн бир максаттардын эң чоңу ушул. Анткени ар бир кыз бул жарыкка келгенден кийин өз милдетин сөзсүз аткарып кетиш керек деп ойлойм. Анан ошо сиздин жүрөгүңүздү багындырып аткан мырза барбы? Менин жүрөгүмдү багындыра турган мырза тилекке каршы жок. Анткени эми баягы менин мүмкүнчүлүгүм чектелгендиктен баягы мени түшүнгөн адам болуш керек. Анан кээ бири түшүнсө, кээ бири түшүнбөй калып жатат. Учурда андай деле мындай багындыра турган, мени бир өзүнүн бир түшүнүгү менен же болбосо бир жакшы сапаттары менен мени арбап ала турган мырза жок. Буйрса алдыдагы. Ооба, буйруса деп туралы. Баары жараткандын жазуусу болот. Тагдырга башы жаратканын жазганы болот. Пенденин дегени эмес, жаратканын айтканы болот эмеспи? Ошондуктан алдыда сон болот деп ойлойм, ишенем, тилейм дагы. Кандай мырзалар сиздин жүрөгүңүздү багындырат? Кандай сапатка ээ болуш керек алар? Биринчиден мен кандай бармын ошондой кабылдаш керек. Сен өзгөр же болбосо сен мен үчүн өзгөрүшүң керек деген мырзаларды таптакыр жактырбайм. Мен жараткан кандай жаратса, ошондойдон кабылдаган мырза болсо, мени түшүнгөн, эң негизгиси баягы мени дайыма колдогон, ар тараптуу мен чыгармачылыкта азыр да чыгармачылыгымды улантып келем. Менин чыгармачылыгымды түшүнүп, ушундай баягы кыялдарым, учурда айтып кеттим, радио тармагында иштегим келет. Көп мырзалар аны түшүнбөйт. Ошондуктан ошонун баарын көтөрүп түшүнө билген адамды издейм, күтөм, буюрса жолго деп ишенем. Сиз ошол кыялдарыңызга, максаттарыңызга кадам таштап баштадыңызбы? Учурда тилекке каршы кадам таштай элекмин, анткени ден соолугума байланыштуу көп ооруп калдым быйыл. Аба ооруларды башынан өткөрүп атам. Учурда тынбай больницаларга барууга туура келип жатат. Учурда ооруканага барып дарылануудамын. Биринчи ден соолук болуп атат. Алдыда операция болом деп ойлонуп жатам, ошого даярданышым керек болуп жатат. Антан бунун баары азырынча дагы эле тилек ой кыя албойдон калыптыр деген ойдомун. Анткени ден соолугумду бир аз калыпка келтире албасам, бул дагы бир өзүнчө мага тоскоол жаратат да. Баягы иштерди көп нерсени артка планга тарткан бул менин ден соолугум. Эгерде сиздин бутуңузга операция жасалса, толук айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү барбы? Мүмкүнчүлүгү болушу да, эми алдын ала эч нерсени айта албайсың да, жараткандан биринчичи. Анан Түркиядан келмек. Анан Түркиядан келген врачтар кандай чечим кабылдайт, аны алдыда көрөбүз. Анан эми биринчи жараткан, экинчи доктор деп коет го бизде. Ошондуктан баары жараткандан азырынча ооз көптүрө эч нерсе айткым келбейт, мактаныпчы. Ошо. Анан бизге ырдап берчү учуруңуз келди окшойт, э? Келди. Жанадан бери чыгармачылыгыңыз жөнүндө сурап атабыз, анан ырыңызды дагы алалы. Ырдап берейин, макул сиздер үчүн. Энекем, 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 дүйнөдө табылгыс берекем. Мен дагы дени сак болоюн, ай, оорубай жүрө көрсен эсен. Мен дагы дени сак болоюн, ай, оорубай жүрө көрсен эсен. Болсом да апасы баланын, өзүңө дагы эле баламын. Үшкүрүп каларсың алыска да, үйүмдөн узаса караным. Үшкүрүп каларсың алыска да, үйүмдөн узаса караным. Анан
Анан өзүңүз баягы жеке өрөңүздү жаратып, сахнага өз алдынча чыгайын деген ниетиңиз барбы? Негизи дайыма анда санда журналисттерге берген суроосу ушул да. Баягы бул сахнага чыгыш деле оор да. Сахна артында кыйынчылык өтө чоң. Ага музыка жаратыш керек, ага кайра музыка жараткандан кийин аны бир жакшы студияга барып радиого бериш үчүн үн түшүрүш керек. Анан аны радиодон кетириш керек. Бул да өтө чоң. Аны үчүн бир демөөрчү керек. Демөөрчүлөр чыккан андан да баш тарткан болчумун. Орума байланыштуучу. Анан келип клип тартабыз дегендер да чыккан. Анан жок, мен азыр ал учурда да ооруп жаткам да. Анткени катуу ооруп калдым. Бир эме болупчу. Катуу мындан 3-4 жыл мурун аябай ооруп калган болчумун өпкөмдөн. Анан ошондо мындай катуу эметипчи. Азыр Кудайга шүгүр, айыктым, жакшы болдум. Ошо. Бирок алдыда Буйруса, ниеттемин, жакшымын. Ошол ооруп калгандыктан эле байланыштуу. Бөйрөгүм көп ооруйт, ошолдон байланыштуу мынтип ооруп калганымда эле отказ кылып койгом да. Көп нерседен ошондон баш тартууга туура келет. Көп нерседе баягы машина жок кылат келдичи. Көп эме болуп калганда, баягы өзүң барып маршрутка түшө албагандыктан көбүрөөк ошол келип каражатка да такал кылат. Анан көп нерседен баш тартууга аргасызмын, бирок ушул мен айткан фонд менен ырдап жүрөм. Жакында эле жаз айында 7 областты кыдырып келдик. Ош, Жалал Абад, Нарын, Кочкор, Балыкчы, Караколду. Сиз азыркы учурда ошо чыгармачылыктан тышкары дагы эмне менен алектенесиз? Чыгармачылыктан тышкары мен мурун визир жасачумун, кол өнөрчүлүктөн. Ар кандай шурлардан, визирлерден ар кандай гүлдөрдү жасап, сабак окуп, ушундай бир эметчим да. Токугандарым тигил өзүмдүн үйүмдө калып калды. Мен шаардын четинде жашайбыз өзүбүзчө. Азыр учурда апам башка жакта болгондуктан мен Токтогулда жашап жатам да. Анан өзүмчө токуп, ошо эмени токуп, шарфтарды токуп, көңүлүмө жаккан адамдарга белекке берип, ошо. Мен ошо көбүнчө мүмкүнчүлүгү чектелген кыздар, балдар менен аралашпайм да. Анткени өзүмдүн күзүгүмдү алардан көргүм келбейт. Бирок мен аралашып жүргөн дос кыздарым таарынып калбасын, бул аларга тиешелүү эмес, бирок багы көп журналисттер, жеке эле адамдар сурайт да, кандай адамга турмушка чыккыңыз келет, сиздики ошо өзүңүзгө тагдырлаш адамга турмушка чыккыңыз келеби деп айтат да. Анан мен айтам, жок, өзүмдүн күзүгүмдү бирөөдөн көргүм келбейт депчи. Анткени буну 20 жылдан бери көрүп, уже мындай башкача бир эметем да. Бирок балким кээ бирөө үчүн азыр сиздердин YouTube каналыңыздардан көрүп, буну балким ушул кыз туура эмес сүйлөп атат деп комментарийде жазышы мүмкүн. Бирок бул менин жеке оюм, жеке тандоом, бул менин жеке каалоом. Сиздер Дубайга бара турбайсыздар. Ал жака дагы өзүңүздөрдүн өнөрүңүздү көрсөтөсүздөр. Буюрса. Анан кандай жерде даярдап атасыз? Буюрса ошол жаңы эле жана эме жаңы ырлардын эметип атам. Азыр ойлоно элекмин, ошол минустарды караштырып атам. Учурда кайсы ырды ырдасам депчи. Анан эме арабтарга, кыргызча өнөрлөрдү тартуулап келебиз. Буюрса азыр ойлонуунун үстүндөмүн буюрса. Сиз кыргыз эстрада ырчыларынан кайсы ырчыларды көбүрөөк угуп, үндөрүн баалап жакшы көрөсүз? Азыр мен ырдаган ырчылар таарынып калбасын, бирок мен өтө баалаганым бул Албаз Акимовду өтө баалайм. Өтө чыгармачылыгын өтө баалайм. Баягы үнү да кол жооп, билбейм башка адамга кандай, бирок мага өтө жагат. Бирок мен менен ырдаган ырчылар азыр таарынып калышы мүмкүн. Баары жакшы. Бирок мен өзүм дагы мен баарын билбейм, бирок кыргыз эстрада ырчылардын баарын баягы сырттан мен мурун сырттан сүйлөчүм да. Азыр барып микрофонду алып ырдап аткандачы, микрофонду алып туруп эле ырдап салышпайбы, эмнеге турушат депчи. Көрсө микрофонду алып ырдап коюш бул өтө оорчулукту, кыйынчылыкты талап кылат экен да. Өтө аябай бир
татаал жумуш экен. Ага бир канча нервим кетет ал нерсегечи, бир татаал жумуш деле. Анан биз баягы биздин фонддун эмеси директору даярдайт да. Ошол жүгүрөт концерттерибизде ошон үчүн жеңил да. Учурдан пайдаланып мен ошол биздин фонддун директору Сизекова Инжира Исаевнага терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени ушунча сиздерди да таанытып, баягы ушу камеранын астында сүйлөөнү, баягы журналисттерге интервью берүүнү, ушу чыгармачылык, ушу сахнага чыгып билдим да. Бул үчүн дал ошол инсанга рахмат айтам. Бизге дагы бир ырдап бериңиз, сураналы. Макул, сиздер үчүн да бир ыр болсун. Кимге? Учурда сөзүн билбейм, бирок учурда Анжелика эже жаңылап ырдап жүрөт. Жашо, 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 жашо керемет, бул жашоодо өмүр бир келет. Ошондуктан достор келгин ырдайлы, күлкү менен шаттык бизди терметет. Бул электе бир арман, ырдагыла жаштар ай. Биздин заман нур заман, шаттангылай жаштар ай. Өссө дагы жылдар арадан, өчпөсө экен шаттык бул заман. Бактылуу бол достор, аман бол элим, тилегеним ушул Кудайдан. Бул электе бир арман, ырдагыла жаштар ай. Биздин заман нур заман, шаттангылай жаштар ай. Ой, жаштар ай. Рахмат. Буюрса, алдыдагы жолуңуздар байсалдуу болсун, Дубайга барып, жакшы эс алып, ал жактагы кыргыздардын көңүлүн көтөрүп, кыргыз ырларын жаңыртып Дубайдан ийгиликтер менен келгиле. Буюрса, өзүңүздүн ден соолугуңуздагы жакында операция болуп экенсиз, жакшы болуп кетиңиз, айыгып кетиңиз, өзүңүздүн максаттарыңыздарды, кыялдарыңыздарды бардыгын эшке ашырып, кыргыздын мыкты керегине жараган кыздардан болуп жүрө бериңиз. Сиздерге да рахмат. Ошондо мени бир унутта калтырбастан келип, ушул менин талантымды бир элге жарыялап, бир көпүрө болуп бергениңиздерге рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ал эми жалпы кыргыз элиме ушул жамандардан батыраак айыгып, жакшылыктар бизге молунан жай берсин, жараткан жүзүн бизден бурбасын, дайыма бизге жарыгын чачып турсун.